Assalamu алейкум, урматтуу Москвадан мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүн күнгө 4-октябрь, среда. Андыктан жумуш күнүңүздөр жакшы улансын. Москвадагы болуп жаткан кабарлар, жаңылыктар менен сиздерди кичине тааныштыра кетели туугандар. Бүгүн синоптиктердин айтышына караганда, негизи Москвада күн бүркөлүп жамгыр жаайт дейт. Мокрый снег күтүлүүдө. Андыктан кар жаашы дагы мүмкүн. Ошондуктан жолдо абайлап жакшы жүрүңүздөр. Айрыкча машина айдаган такси жигиттер жолдон этият болуңуздар туугандар. Андан сырткары дагы бир жакшы жаңылык туугандар. Ошого байланыштуу бүгүн даже кече 3-октябрдан баштап Москвада отопительный сезон башталды. Андыктан жакынкы күндөрү бардык үйлөрдөн жылуу, ысык отопление берилишти баштайт. Буйруса квартиралар жылуу боло баштайт. Андыктан жакшы жаңылык бөлүшүп коюңуздар. Таксисттерге дагы бир жаңылыгыбыз бар туугандар. Бул жаңылык эми жакшы эмес, бирок жаңылык. Hyundai жана Kia Россияда 2023 жылдын аягынан тарта Россияда толугу менен өзүнүн фирмаларын жаап, ошол Hyundai жана Kia автомобилдерин сатыктан чыгарат. Бул дегени 2024 жылдан баштап Hyundai жана Kia'нын баягы автосервистери ошол машиналарды Hyundai'ды жана Kia'ны сатышпайт. Анын ордуна толугу менен Кытай машиналарын өтөбүз деп атат. Баягы эле хавалдар көбөйөт экен, ошол Кытайдын машиналары менен жабдылат экен. Андыктан учурда ошол машиналардын ценалары, баалары көтөрүлүшү күтүлүүдө. Себеби өзүңүздөр билесиздер, такси жамаатында основной ошол Hyundai менен Kia'ны көп иштетишет. Селярис баягы эле таксиде иштеген ошолор бара-бара азаят экен. Ошого жараша баалар да көтөрүлөт. Андыктан ошол өзүңүздөр машинаңыздарды жакшы караңыздар. Эгерде машина аламын деген жигиттер болсо, алдын ала албасаңыздар болот, себеби жылдын аягында дагы көтөрүлөт. Айдоочуларга дагы бир жаңылык менен бөлүшө кетели. Бул кабар дагы сиздерге пайдалуу болот деген ойдобуз. Учурда ГИБДДнын сайттары иштебей атыптыр, базасы иштебей атыптыр, техникалык себептерге байланыштуу. Ошондуктан машинаны учетко коюу, ал жерде правага баягы экзаменди тапшырып, праваны алуу боюнча базалар иштебей атыптыр. Ошол эгерде машина алып сатуучулар болгон болсо, колдон келсе 1-2 күн барбай турсаңыздар жакшы экен, себеби азыр база иштебей атат экен, бекер убактыңыздарды коротосуздар. Андыктан ушул жаңылыктар менен такси группаларына, башка жакындарыңыздарга бөлүшө кетиңиздер. Эгерде биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталыңыздар. Анткени Москвадагы актуалдуу жаңылыктарды күндө чыгарып турабыз. Бөтөн жерде аман болуңуздар туугандар. Чек ара маселеси боюнча мукутинге кайрыла бересиздер. Аман болуңуздар туугандар. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.